ветеринардык көзөмөлгө жата турган гана продукцияларды айтайын мен. Мисалы бул жерде эт алып карасак, мисалы эт продукциясы абдан жакшы өнүктү. Бир 2000 тоннага жакын мындай болчу эмес. Эт азыктары чыкты сыртка. Ана мына үчүнчү өлкөлөр Иран өлкөсүнө бир 800 тоннага жакын эт чыгыптыр, койдун эти. Кувейтке чыгып атат. Ана мына Евразия өлкөлөрүнө дагы эт азыктарын чыгарсак болот. Мына ушул жаатынан да жакшы болду. Бул жанагы азыркы талапка жооп берген мал союучу жайлардын көбөйүшү менен да мүнөздөлөт да. Мисалы биз да буга чейин айтып келгенбиз, Торо деген бир эле мясокомбинат бар деп. Азыр бизде 8 мал союучу жай Евразиянын реестрине киргизилген. Ошолор бардык жакка чыгарса болот да. Анан балык өндүрүшү дагы абдан жакшы кетти. Мына бизде азыр 30га жакын ишкана ошол Евразиянын реестрине кирилген. Евразиянын эми реестрине биз азыр өзүбүз кирип калдык. Буга чейин биз атайын комиссия чакырып, алар келип бизди текшерип, анан могу ишкана жарайт, жарабайт деп анан киришчи. Азыр биз өзүбүз эквиваленттүү деп табылганбыз. Биздин ветеринардык кызмат өзүбүз эле киребиз. Азыр 114 ишкана Евразиянын реестринде турат. Ошонун ичинде 30га жакын ишкана балык өндүрөт, кайра иштетет. Анан бир жылдын ичинде эле балык 2000 тоннага жакын балык көп чыкты. Көбүнчө ушул Евразия өлкөлөрүнө кетип атат. Үчүнчү өлкөгө кеткен да бар, Литвага, Латвияга чейин ошол балык. Анан бал жагы дагы бизде абдан жакшы кетти. 510 тонна быйылкы жылды түздү. Жол болсо жылына биз 300, былтыр 360 тонна болчу, быйыл ошол көбөйүп атат. Анан негизинен биз буга чейин Кытай Эл Республикасына гана чыгарып келсек, азыр бал бизде көбүнчө азыр араб өлкөлөрүнө, Сауд Арабиясына, Эмиратка, Кувейт, Катар, мына Японияга чейин, Канадага чейин дагы чыгып атат. Бир 15 тонна аз болсо да, 15 тонна, 20 тоннадан болсо дагы ушул Японияга чейин биздин кыргыздын балы кетти да. Ушулардын баарына туура ветеринардык сертификат жазылып, лаборатория туура ушундай өзүнүн сертификациясын бергендиги анықталды да.